Саламатсыңар балдар. Бүгін сілер менен 9 класстардын адам жана коом сабагын окутуу курсун улантабыз. Силер менен сабакта тарых, адам жана коом мугалими Жакшылыкова Айзада Субанбековна болмокчумун. Өткөн сабактардын биринде жаран түшүнүүнү токтолуп, бул терминдин бир нече мааниси бар экендиги жөнүндө айтканбыз. Моралдык мааниде алганда, бул активдүү адеп ахлактык позицияны ээлеп, мекенге, элге, улуттук баалуулуктарга, ыйык нерселерге, маданиятка карата өзүнүн патриоттук милдетин жана жоопкерчилигин терең түшүнгөн адам. Ал эми юридикалык мааниде бул жарандыгы бар адам. Башкача айтканда, белгилүү бир мамлекет менен укуктук байланышы, мурдагыдай эле бул терминдин юридикалык аныктамасы бизди көбүрөөк кызыктырат. Саясий укуктарга ээ болгон жаран мамлекеттин саясий турмушуна эң активдүү катыша алат. Анда эмесе балдар бүгүнкү сабагыбызга өтөлү. Сабактын темасы жаран, бийлик, демократия. Кыргыз Республикасынын Конституциясы, мыйзам үстөмдүгү, укуктук мамлекет, жарандар өлкөнү башкарууга катышышы боюнча маалымат аласыңар. Илгертен бери эле адамдар жакшы нерсеге умтулуп келишкен. Миңдеген жылдар бою адамдарда качандыр бир кезде балдар ата-энелерине баш ийишип, кичүүлөр улууларын урматташып, кожоюндар жана баш ийүүчүлөр болбойт. Байлар менен кедейлер кылмыштар жана калп, көрө албастык, чыр-чатактар жана согуштар жок болот деген үмүттөнүшкөн. Ишенгендер Кудайга үмүт артышат. Саясатчылар адилеттүү мамлекетти түзүү менен бирок көпчүлүгү маданияттын таасири астында инсандын ийгиликтүү өнүгүшүнө ишенишет. Бирок жалпы жыргалчылыкка жана ынтымакка жетишмейинче бул мамилелерди жөнгө салуучу, ошону менен коомду жана инсандарды толук карама-каршылардан жана кыйроолордон сактап кала турган күч керек болгон. Демек, бул бийлик коомдогу мамилелерди жөнгө салуучу ушундай күчкө айланды. Бала төрөлгөндөн баштап өзүн эркин алып жүрөт. Бирок бара-бара эс тартканы энесинин эмне кылуу керек экен буйругун аңдап билүү, түшүнүп башташат. Бала канчалык чоңойгон сайын, ошончолук ал ата-энесине болгон көз карандылыгын сезет. Бул ата-эненин балага болгон бийлиги болуп саналат. Андан тышкары жашоодо биз айрым адамдардын экинчи бир адамга үстөмдүк кылып жаткандыгын көрөбүз. Бул бийлик адамдар арасында расмий эмес же достук мамиледе болуусу мүмкүн. Милиционерлердин, бажы кызматкерлеринин, мамлекеттик кызматкерлердин күчү аткаруу бийлиги болот. Мыйзамдарды кабыл алгандар, депутаттар. Бул мыйзам чыгаруу бийлиги болуп күчкө ээ. Андан тышкары бийликтин дагы бир түрү диний бийлик жөнүндө дагы айтсак болот. Демек балдар, бийлик бул кимдир бирөөнү бир нерсени тескөө, өз эркине баш ийүү укугу жана жөндөмү. Бийликтин өзөгүндө мажбурлоо сыяктуу көрүнүштөр көп кездешет. Бирок ал ошондой эле адамдарга өзүлөрү сыяктуу эле бир адамга баш ийүү зарылдыгы менен келишүүгө жардам берген бийликке таянат. Өлкөдө башкарган бийлик саясий деп аталат. Мамлекет бул бийликтин куралы, саясат менен бийлик тыгыз байланышта, бийликсиз саясат эч нерсеге ээ эмес. Бийлик социалдык өз ара аракеттенүүсү мамиле катары каралат. Анын айырмалоочу өзгөчөлүгү бул бир адамдын же топтун экинчи инсанга же топко таасир этүү жөндөмү. Алардын жүрүм-турумун алардын максаттарына ылайык өзгөртүү. Адамзат тарыхында бийликтин булактары кандайча өзгөргөндүгүн айта турган болсок, байыркы дүйнөдө физикалык артыкчылык күчтүү жаратса, ким күчтүү болсо, ал башкарат. Демек, орто кылымда король күчтүү бийликти чагылдырган символ болгон. Кийинки мезгилдерде капитал бийликтин символуна айланат. Капитал өнөр жайга, башкача айтканда жумушка күч берет, ал эми өз кезегинде адамдарга бийлик берет. Бүгүнкү күндө болсо маалымат бийликтин символу болуп калды. Коомдо жайылып жаткан маалымат агымын көзөмөлдөө менен биз бул коомго таасир этүү мүмкүнчүлүгүн алабыз.
Зордук, зомбулук жана капитал дагы эч жака жоолгон жок. Бирок алар экинчи планга өтүп каларын моюнга алышыбыз керек. 30-40 миң жыл мурун мамлекеттик бийлик алгач уруу башчылык менен калыптанган. Саясий бийликтин пайда болушу 5000 жыл мурун алгачкы мамлекеттердин пайда болушуна байланыштуу болгон. Биздин мамлекеттин конституциясынын 2-беренесинде Кыргызстан эли мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы деп айтылат. Илимде болсо бул көрүнүш демократия деп аталат. Демократия термини байыркы Грецияда пайда болгон. Дemos бул эл, кратос бийлик. Башкача айтканда, демократия сөзүнүн түзмө-түз котормосу элдик бийлик дегенди билдирет. Демек, демократия бул элди мамлекеттеги бийликтин бирден бир булагы катары таанууга негизделген саясий режим. Мыйзамдарды жарандар шайлаган парламент кабыл алат. Мамлекет башчы болсо парламент же эл шайлаган президент болот. Өкмөттү президент же парламенттик шайлоодо көпчүлүк добуш алган партия түзөт. Бийлик жарандардын референдум же шайлоого катышуусу аркылуу түзүлөт. Жалпы шайлоо түз демократия болуп саналат. Анткени ар бир жаран жогорку бийлик органдарын түзүүгө катышып, алардын курамына таасир этет. Референдум мамлекеттин турмушундагы эң маанилүү маселелер боюнча жалпы элдик добуш берүү. Демократия жарандардын укуктары жана эркиндиктерин гана эмес, алардын теңдиги менен да байланыштуу. Анын үстүнө теңчилик, албетте, теңдөө дегенди билдирбейт. Анткени бардык адамдар бирдей пикирде, бирдей киреше алып, бирдей китеп окуп, окшош чач жасалгалар менен жүрүш эмес. Демократиядагы теңдик бул мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги, укуктардын теңдиги, демек жеке эркиндик абсолюттук эмес. Бул адамдын иш аракеттери, тандоосу үчүн адамдын жоопкерчилигинен ажырагыс дегенди билдирет. Демек, менин эркиндигим башка адамдын эркиндиги башталган жерден бүтөт. Демократия идеалдуу саясий системадан алыс. Анын алгачкы сынчылары байыркы грек философтору болгон. Платон көпчүлүк жарандардын сабатсыздыгынан улам, демократия элдин башкаруусу калың элдин башкаруусуна айланат деди. Чындыгында, добуш берүүгө келген адамдардын басымдуу көпчүлүгү саясатты жакшы түшүнө беришпейт жана алар оңой эле кооз сөздөргө, куру убадаларга оңой эле алданып, жөндөмсүз, башкача айтканда, саясатты начар билген лидерлерге добуш беришет. Демек, демократиянын биринчи кемчилиги саясий чечим кабыл алгандардын компетентсиздиги жана кесипкөйлүгү эместигинде. Демократиянын экинчи кемчилиги да байыркы мезгилде Аристотелдин айтуусу боюнча ал демократияны башкаруунун туура эмес формасы деп эсептеген. Анткени көпчүлүк кедейлер өзүнүн сан жагынан артыкчылыгын колдонушат жана азчылыктын коомдун бай жана белгилүү адамдардын укуктарын бузушат. Көпчүлүк өздөрүнүн туура экендигине ишенип, эч кимден коркпойт жана эч кимдин жүйөсүн укпайт деген. Бул жагынан алганда, бир залимдин башкаруучусу зулум көпчүлүктүн башкаруусуна караганда анча коркунучтуу эмес дегени. Жалпысынан мамлекеттик органдардын түзүлүшү бирдей шайлоо коомдун өнүгүүсүнүн туруктуулугуна кепилдик бербейт. Алардын натыйжаларынын ар дайым эле болжомолдоого болбойт. Тарых эң радикалдуу партиялар шайлоодо жеңиш менен бийликке келген учурларды билет жана андан кийин колдонулуп келген башкаруу системасын бузуп, менчикти бөлүштүрүүнү баштаган. Мамлекеттик органдарды шайлоодо туруксуздугу натыйжада туруксуздук үчүнчү көйгөй болот. Төртүнчү кемчилик бул демократиялык мамлекетте чечим кабыл алуу бир топ узак процедура. Талкуулар, жактыруу, добуш берүү, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу, аны биринчи окууда, андан кийин экинчи окууда кабыл алуу. Кырдаал кээде токтоосуз чечим кабыл алууну талап кылат, болбосо кеч болуп калат. Балдар, биз жогоруда демократиянын кемчиликтерин айтсак, эми демократиянын артыкчылыктарына токтоло кетсек. Демократия бул элдер бардык мыйзамдарды жана чечимдерди сунуш кылган, кабыл алган жана аткарган саясий уюмдун формасы. Демократиянын көптөгөн артыкчылыктары бар, айрымдарына токтоло кетсек. Мыйзам чыгаруу деңгээлинде таануу жана адамдын табигый, ажырагыс укуктары менен эркиндиктеринин чыныгы кепилдиги, жарандардын
тең укуктуулугунун камсыз кылуу, андан кийин алардын мүлкүнө жана социалдык абалына карабастан мыйзам жана сот алдында бардыгынын абалынын бирдейлиги, өлкөнүн калкынын саясий турмушуна активдүү катышуусуна мүмкүнчүлүктөрү жана реалдуу колдоо көрсөтүү. Демократия ар бир адамдын үнүн угулуп гана калбастан эске алынат жана чечим кабыл алууга өз салмагына ээ болот. Бийликти бөлүштүрүү системасынын иштешинин контекстинде мамлекеттик бийлик органдарынын ортосунда функцияларды так бөлүштүрүлүшү жана башка артыкчылыктар менен толукталат. Балдар, биздин ар бирибиздин адам жана жаран катары биздин бардык укуктарыбыз сактала турган мамлекеттик бийлик органдары мыйзамдардын негизинде жана калктын кызыкчылыгына негизделген чечимдерди кабыл алган мамлекетте жашоону каалайбыз деп толук ишенүүн айта алам. Башкача айтканда, биз укуктук мамлекетте жашоону каалайбыз. Бирок бул термин эмнени билдирет? Мамлекетте укук жана мыйзамдар болот. Бирок бул учурда бардык мамлекеттер мыйзамдуу, анткени мыйзамдарды жарыялоо алардын кайсынысын болбосун ажырагыс белгиси. Бизге чейин жеткен эң байыркы жазма мыйзамдар Вавилон падышасы Хаммурапинин мыйзамдары биздин заманга чейин 18-кылымга таандык. Демек, Вавилон падышалыгынын укуктук мамлекет деп атоого болобу. Чындыгында, мыйзамдуу мамлекетте 3 принцип жүзөгө ашырылат: мыйзамдуулук, адамдын укуктары менен эркиндиктерине кол тийбестиги жана бийликтин бөлүштүрүлүшү. Ал эми алардын ар бири жөнүндө кененирээк сүйлөшөлү. Мыйзамдын укуктуулугу мыйзам баарына бирдей дегенди билдирет. Бардыгы мыйзам чегинде иш алып барылышы керек. Бул жарандарга дагы, мамлекетке дагы тиешелүү. Адамдын бай же кедей экендигине, анын бийлиги жана таасири бар же жок экендигине, анын социалдык абалы кандай экендигине карабастан адилеттүүлүк бирдей жүргүзүлүшү керек. Жарандар мыйзам чегинде иш алып баруу милдетинде бирдей. Мыйзам катаал, бирок ал мыйзам. Бул принцип байыркы Римде эле иштелип чыккан. Жакшы мыйзам бир катар сапаттарга ээ болуусу керек. Биринчиден, ал адилеттүү. Башкача айтканда, коомдук аң сезимде өкүм сүргөн адеп ахлак принциптерине каршы келбеши керек. 4-5 кылымдардын башында дин таануучу жана философу Августин акыйкатсыз мыйзам эмес деп айткан. Мындан тышкары, мыйзамдын коомдун өнүгүшү деңгээлинде дал келиши керек. Эски мыйзамдык жоолор тез арада жок кылынышы абзел. Экинчиден, мыйзам жеткиликтүү болушу керек. Жарандар аны окуп, түшүнө билүүсү абзел. Үчүнчүдөн, мыйзамдын редакциясында ар кандай чечмелөөгө, түшүнүксүздөргө жол бербей, жетиштүү деңгээлде так болушу. Төртүнчүдөн, укук системасы карама-каршы келбеши керек. Эгерде бир мыйзам экинчиси уруксат берген нерсеге тыюу салса, анда коомдо укукту таануу же жээрүү пайда болушу мүмкүн. Башкача айтканда, мыйзам чегинде иш-аракет кылуунун сөзсүз зарылдыгы четке кагуу. Эгерде адам бир мыйзамды аткарып, башка мыйзамды бузуп жатса, анда алардын көзөмөлгө алуунун эмне кереги бар? Мыйзамдын улуктугу жарандын жана мамлекеттин өз ара жоопкерчилиги менен мүнөздөлөт. Адамга мыйзам тарабынан тыюу салынбаган бардык нерсеге жол берилет. Мамлекетке мыйзам тарабынан тыюу салынбаган бардык нерсеге тыюу салынат. Бул идеяны укуктук мамлекеттин ураны деп эсептесек болот. Мамлекет жарандарга кызым көрсөтүү үчүн алда канча көп мүмкүнчүлүктөргө ээ, анткени анда мажбурлоочу аппарат бар. Ошондуктан жарандын иш-аракеттерине караганда мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын иш-аракеттери, ыйгарым укуктары кыйла жөнгө салыныш керек. Бул укуктук мамлекеттин экинчи белгиси адамдын укуктары менен эркиндиктеринин кол тийгестиги жүзөгө ашыруу үчүн өтө маанилүү. Ал эми үчүнчү белги — бийликтин бөлүнүшү. Мамлекеттик бийлик бир колго топтолбош керек, аны бөлүштүрүү. Ар бир мамлекеттин дагы бир белгиси бул мыйзам баасынын болушу. Ал өз кезегинде укук субъектилеринин ортосунда келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салат. Баарыбызга белгилүү болгондой, мамлекеттин негизги мыйзамы Конституция деп аталат. Конституция дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө бар. Конституция термини латин тилинен келип чыккан. Байыркы Римде
императордун жарлыктары деп аталган. Эмесе Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын конституциясы өнүгүүнүн жана калыптануунун узак жолун басып өттү. 1938 жылы март айында Кыргыз СССРинин конституциясы кабыл алынган. Ал эми 1993 жылы 5 майда эгемендүү Кыргызстан Республикасынын биринчи конституциясы кабыл алынды. Бул дата тарыхый болуп калды. Аны биз бүгүн белгилеп жатабыз. Убакыттын өтүшү менен мамлекеттин саясий аренасында кырдаалдын өзгөрүшү менен жаңы документ кабыл алуу чечими кабыл алынды. Ошентип, 2010 жылдын 27 июнда жалпы элдик добуш берүүдө Кыргыз Республикасынын учурдагы конституциясы кабыл алынган. Өлкөбүздүн аймагындагы ар бир жарандын негизги милдеттеринин бири мыйзамдардын, анын ичинде конституцияны сактоо болуп эсептелинет. Укуктун үстөмдүгүн камсыздоо менен социалдык адилеттикти, теңдикти, элдик экономикалык бакубатчылыгы менен жыргалчылыгын жана руханий өнүгүшүн өргө сүрүүгө умтулуп, ата-бабаларыбыздын тынчтыкта жана ынтымакта жашоо, табият менен таттуу мамиледе болуу жөнүндө айткан ыйык осуятын туу тутуп, ушул конституцияны кабыл алабыз. Андан кийин болсо, конституциянын түзүмү 9 бөлүм жана 114 беренеден турат. Немец публисти жана адабий сынчысы Карл Людвиг Берне жакшы аткарган конституция мыкты деп айткан. Жарандардын жашоосу көбүнчө мамлекет кандай саясат жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу, ошондуктан алар ага өз оюн билдирип, катышууга кызыктар. Саясий жашоого катышуу укугу өнүккөн укуктук коомдун белгиси, анын мүчөлөрүнүн бардыгы өз кызыкчылыктарын эркин жүзөгө ашырышына кам көрөт. Анын эмнени камтыганын жана анын кандайча чагылдырылып жаткандыгын аныктайлы. Жарандардын саясий жашоого катышуусу катардагы жарандардын коомдун жашоосуна таасирин билдирет. Бул термин түздөн-түз башкаруу функцияларын жүзөгө ашырган мамлекеттик бийликке ээ чиновниктерди эске албайт. Жарандардын мамлекеттин саясий турмушуна катышуусу бийликтин, аткаруу бийлигинин өкүлчүлүктүн жана бийлик структураларынын курамына кирген адамдардын кесиптик иши менен байланышкан эмес. Жарандардын саясий жашоого катышуу мүмкүнчүлүгү ыктыярдуу. Бардык жашоочулар буга милдеттүү эмес. Саясий жашоого катышуунун формалары бар. Саясий системадан, анын институттарынын же алардын өкүлдөрүнүн келип чыккан импульстарга, адамдын жогорку активдүүлүгүн зарылдыгы менен байланышпаган реакция, оң же терс, саясатка кез-кезде катышуу, мисал катары мамлекеттин пенсияны көтөрүүдө баш тарткандыгына байланыштуу өлкөнүн жарандарынын нааразычылыгы, ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу иш-чаралар, шайлоого катышуу, жергиликтүү же мамлекеттик деңгээлде референдумдарга жана башкаларга. Саясий катышуунун бул формасы иш-аракеттерди мезгил-мезгили менен гана көрсөтүүнү камтыйт. Шайлоо күндөрү. Саясий жанага байланыштуу коомдук уюмдарынын, партиялардын, басым топторунун, кесиптик бирликтеринин, жаштардын саясий бирикмелеринин ишине катышуу. Кесипкөй, жетекчи саясий идеологиялык иштерге жетекчилик кылуу. Саясий жашоого сабаттуу катышуу үчүн саясий жактан маданияттуу адам болууга умтулуу керек. Саясий маданият бул адамдардын саясий билимдеринин, мамилелеринин, баалуулуктарын жана ишенимдеринин жыйындысы. Саясий маданият төмөнкүлөрдү камтыйт. Саясий билимдер, коомдук мамлекеттик түзүлүштү, мамлекеттик саясатты, ар кандай саясий уюмдарды, заманбап маанилүү окуяларды билүү. Саясатка адамдын ишинин бир түрү катары позитивдүү мамиле кылуу, анын коомдун жашоосундагы маанилүү ролун түшүнүү. Саясий иш-аракеттерди билүүсү, өз көз карашын башка адамдарга так жана ишенимдүү билдирүү, башкача көз карашты угуу жана түшүнүү, талаштын маңызын түшүнүү, алардын ишенимин коргоого жөндөмдүүлүгү. Саясий маалыматтарды өз алдынча багыттоо, аны топтоо жана системалаштыруу, туура баа берүү мүмкүнчүлүгү, уюштурулуучу жөндөмү тапшырмаларды туура бөлүштүрүү, алардын аткарылышын текшерүү, билүү жөндөмү.
Жарандардын саясий маданияты канчалык жогору болсо, коомдун ошончолук туруктуу өнүгүп өсүшүнө мүмкүнчүлүк бар. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз бийлик жана демократиялык режимдин өнүгүү тарыхы жөнүндө сүйлөштүк. Ошондой эле негизги мыйзам катары Конституциянын темасына токтолдук. Жөнөкөй жаран мамлекеттик башкарууга кантип катышаларын билдик. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Келерки адам жана коом сабагынан көрүшкөнчө саламатта калгыла.